Ey Allah'ım, men uşunçalık jaman kızmınbı? Men apam kaytarıp beriңizçi. Men apamды sağındım. Al da sağındı. Eğer sen apamı kaytarıp berbeseň, anda atamı kaytarıp berçi. Men ekönteň sağındım. Ece, bari жақсы olun. Siz yaşaysınız Ece. Samat. Benim. Özün yaxşı bilesin. Ben senden başka hiç kimim yok. Japadan жалғыз kızım cennette. Sağa tapşırdım. Bunday boluşu mümkün emas. Siz yaşaysınız. Cennatda özüňiz çok öýtdüňiz Ece. Anday deňiz. Samat. Men alıp ketip bardım. Deme oşun kıyım bolup жатат. Mağa söz ber. Çok. Cennetde öz kızımday kalıp karap alam dep mağa söz ber. Söz verin Ece. Durun yaşaysın. Söz verin. Samat, ыйлағандан пайда жоқ. Сен мүнтерсің өзің жемелеп жеп отыран болдың го. Самат, ыйлабачы. Sen bileysin mi? Men işengen. Bir elecan var bulcu. Bir o. Aldan beni taşlap ketti. Бұл бұйрық, Самат. Құдайым бұйрығына ешкім қачып құтыла албады, Самат. Бұйырса бары жақсы болады. Ыйлабачы, Самат. Самат. Taha, apam kaçan gelir? Men apamды sağındım. Men apamды tap beriңizçi. Men apamsız kıynalam. Al da kıynalat. Tap beriңizçi Taha. Men apamsız kıynalam. Al da kıynalat. Cannat. Sen akıllı kızsın. Sen apan. Alıp çaktarga ketken. Kayakka gitti. Sen apan. Evime hiç kaçak aytıp gelmeyin Cannat. Nege kaytıp gelmeydi? Taha, men apamды tap beriңiz. Men apamды sağındım. Canım, biraz sen apan. Beni daha qarap turar. Eğer sen жақсы kız bolsan, apan seni görüp kuanat. Meni apamı alıp barыңыз. İlo Cannat, ilo. Taha!
Келдик. Кандай жүрөсүңөр? Ден соолуңар кандай? Жакшы, өзүңөр кандайсыздар? Жездем кандай? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жездең жүрөт, иштеп коюп эле. Мурда жездем чалып балдыз кандай деп сурап турчу эле. Азыр вообще жок болуп кетти го. А жездең жакшы, жумуш үйдө эле жүрөбүз ошо. Жумуштан бошобой атат жездең дагы. Баягы эле жумушундабы? Ай, андан бери толтура жумуш алмаштырды. А эмнеге жакпай калыптырбы? Жок, ай. Ар бир жумушка кирип атып уже начальник болуп алган азыр жездең. Ошо. Жакшы. Самат кандай? Жакшыбы? Жакшы болуп калдыбы? Кандайсыз? Ой, Жожо, кандайсың? Жакшы жүрөсүңбү? Жакшы. Чоң кыз болуп калгансың го сен? Супсул болуп калыптырбы? Ооба. Эмне кылып жүрөсүң бул жакта? Мен чакыргам. Баягы билесиз да, акыркы окуядан кийин келим кетим көп. Колума кол, бутума бут болуп, ушул көп ишиме жарап атат. Туура кыласың. Нуржамал эжеңе жакшы жардам берип атасыңбы? Ооба. Айтканын угуп, жакшы жардам бер. Самат кандай, жакшы болуп калдыбы? Самат жүрөт, жумуш үй болуп. Ооба, мурдагыдай эмес, жүрөгүнө катып алган окшойт. Убакыт керек. Бир тууганы да канткен мен. Эми бул деген баары эле буйрук экен. Кудай бизге эмне сыноо жазса, биз ошонун баарын жеңип чыгышыбыз керек экен. Баса, силер үй алам деп атпадыңар беле? Үй эмне болду? Аракет кылып атасыңарбы үйгө? Ооба, үй алмакпыз. Кашайыпты Саматтын дагы эжеси өтүп кетпедиби? Эми өткөнгө өкүнгөндө эмне ай? Азыр деген 5% эле кредиттер чыгып атпайбы? Эптеп кредитке болсо деле үй алгыла эми. Саматтын деле участогу шаарда да. Саматтын участогун деле караштырып, эптеп бир вариант чыгып калаттыр эми үйгө. Ооба, ал жөнүндө эми Самат менен дагы сүйлөшөбүз го. Өзүнө келип бир аз соролсунчу. Алло. Жакшы, өзүңөр кандайсыңар? Мен азыр Нуржамалдыкына келдим эле. Бир аздан кийин барам. Макул. Ошо Нуржамал, мен барайын, жумуштарым да чыгып атат. Жумуштан чыгып эле кире кетейин деп. Чай ичсеңиз болмок? Чай бойдон ичип. Башка күнү келип отуруп. Жездем менен келсездер деле келип эле шаш эле кетебиз дейсиздер. Макул, башка күнү келип. Нуржамалдын айтканын угуп. Эмкиде сөз келем, Саматка салам айтып койгула. Макул, жакшы алга. Жаннаттын тамагын бердиңби? Ооба, бергем. Жана эжем келип кеткен. Кандай жатасыңар? Самат кандай болуп калды деп. Самат, эмне болду сага? Сен мүнтөрсөң өзүңдү жемелеп жеп бүтө турган болдуң го? Нуржамал, менде баары жакшы эле. Ооба, көрүп атам. Сага бир жаңылык айтайынбы? Азыр угушум боюнча 5% эле үй алсак болот экен. Эртең барып, может, сүйлөшүп, кандай экенин барып көрүп келебиз. Акчасын акырындап бере беребиз. Нуржамал, менде азыр андай пландар жок. Анын деле өзүнүн убагы келет, бирок азыр эмес. Макул. Тамак ичесиңби? Жок, ичпейм. Самат, жок дегенде тамак ичип алчы. Качан адамдарды болуп үйдөн келип тамак ичесиң? Бирок канча күн болду үйдөн тамак ичелегиңе? Мен жумуштан жеп алгам.
Жаннат, кандай? Жакшы. Баары жакшыбы? Ооба. Көнүп калдыңбы? Ооба, көнүп калдым. Окууларың кандай? Жакшы. Кемчиликтер жокпу? Жок. Эгер бир нерсе керек болуп калса, менден сура. Мейли? Макул. Эгер мен жок болуп калсам, жеңеден сура. Мейли анда, сабактарың жакшы оку. Жакшы укта, мейли? Макул. Самат, Дубайдагы подружкам тааныйсың да. Ким, Гүляндабы? Ооба. Кече кечке чалган экен. Укпай калыптырмын. Ал менен да жолугуп сүйлөшүшүм керек эле. Мүмкүнчүлүгүң болсо барып кел да, жумуштарыңды бүтөрүп. Эми ал биякта эле да. Жолугарбыз да. Жаннат, биздин мектеп жактыбы? Ооба, жакты. Жаңы достор таптыңбы? Ооба, таптым. Эжең урушпай атабы? Жок, урушкан жок. Асема, сен эмне тамак ичпей атасың? Жок, эже, мен ичпеймин. Макул. Ичкиң келгенде ичесиң. Тура кел. Ассаламу алейкум, Самат байке. Кандайсыз? Алейкум ассалам, кандай кайрат? Жакшы буйрса. Жаннат, чоңоюп калыптырга чоң кыз болуп. Салттар жакшыбы? Жакшы буйрса, өзүңүздө. Үйдөгүлөр кандай? Үйлөгүлөр тынч. Окууларың болуп атабы? Болуп атат акырындан. Жакшы. Биз жака кайсы шамалдар учурду? Самат байке, Жаркын эжем жөнүндө сүйлөшүү сөздөр бар болчу. Асема, Жанат экөөң тик комната бар. Сабаңарды айдай бергиле. Самат байке, Жаркын эжемдин карыздары бар экен. Канча? $3000. Түшүнүктүү. Самат байке, өзүңүз жакшы билесиз. Мен да кече эле контрагымды төккөм. Азыр такыр акча жок. Кайрат, сен бул жөнүндө ойлонбой эле кой. Мен эртең жумушка барып жумуштагыларым менен сүйлөшүп көрөйүн. Болсо бул нерсени чечебиз. Сен кыжалат болбо. Макул. Мейлиңиз анда, Самат байке. Мен барайын, шашылыш болчумун. Тамактан жейсиңби, иштеп Жеңе, жүрөсүң? шашылыш болчумун. Самат. Эжең карызын биз бербей эле койсок кантет? Эмнеге? Аны эжең алды да, сен эмес. Качанга чейин эжең түшүгүн биз көтөрүп жүрө беребиз? Эл укса, эл билсе эмне дейт? Эжемин бир болор болбос карыздарын бере албасак, мен анда бир тууган деген атым кайда калат? Ушинтип квартиралап жүрө беребизби? Качан элдерде болуп өзүнүн үйүбүз болот? Өзүнүн үйүбүздө качан отурабыз? Же көчөдө калалыбы? Көчөдө калабызбы, башкада калабызбы, ал менин бир тууган эжем. Анын карыздарын биз беришибиз керек. Аны азыр бериш шарт эмес да. Жашообуз бир нукка түшкөндөн кийин берсек деле болот да. Нуржамал, сен билесиңби? Карыздын азабы канчалык оор экен. Мен ал нерсени каалабайм.
Men özüm bilem. Kaydan aldın mı da sözlerdi? Ekinci ukpayın düşündün mü? Tağa. Siz özün canınızды kıynap ele koyuңuz. Men özüm apam karızlarından kutulup berem. Jannat, sen bul jönündө oylonбой эле кой. Sen hazır okuşun gerek. Meyli? Tağa, men apam üçün uşpay ele koyuңuzдарчы. Sizlerden suranam. Alo? Алло, Самат байке кандайсыз? Жаркын эжем карыздан сурап атат. Эмне кылабыз? Мен жумуштан акча алгам. Мен өзүм берип коем. Силер кыжалат болбогула. Макул. Жаннат. Канчага чейин силердин аркаңардан жыйнап жүрөрөм. Жеген тамагыңардын идишин жууп койбойсуңарбы? Асема, сен сабагың көп. Сабагыңды окуп жазып бер, макулбу? Жаннат, идиштерди таптаза кылып жууп, үйдү бир сыйра жыйнап, полду сүрүп кой, макулбу? Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз тиги Жаркынайдын карыздары боюнча келдик эле. Жаркынайдыкы. Мейлиңиз чоң рахмат. Мейлим пендечилик экен да, сабыр кылгыла. Макул, рахмат чоң. Кел чай ич. Жок, мен шашылыш болчумун. Сиз өзүңүз жей бериңиз, тамагыңыз таттуу болсун. Макул анда. Жаннат, колуңдагыны мага бер дагы. Сен барып сабагыңды даярда. Макул.
Самат, келдиңби? Тамак ичесиңби? Ооба, ичем. Жанаттар кайда? Алар сабак даярдап атат. Самат, Дубайдан подругам келди, айтпадым беле. Ошол турмушка чыккан атыптыр. Мен свадьбасына чакырып атат. Нуржамал, азыр жашоо кыйын болуп турганда, ошонун нерселерин токтотуп турчу. Кереги жок азыр. Сен кызыксың го? Мен подругаларым ичинен эң жакын подружкам ошол болсо, кантип барбай коймок элем? Барам. Нуржамал, азыр экөөбүздүн жагдайыбызды сен түшүнбөдүң. Башка ким түшүнөт? Мейли барам дейли, бирок кайсы акчага барасың? Ошол эжеңдин карызы болбогондо, мен свадьбага бармакмын. Нуржамал, калаган жагыңа барып эле атасың го. Азыр андай нерселердин кереги жок. Свадьба дегендерин. Башка жака? Эртели кеч үйдө отурам го. Бирөөнүн кызынан нянька болуп. Бирөөнүн кызы? Нуржамал, ушул сөздөрүң мага ашыкчы болуп кетти. Ал бирөөнүн кызы эмес. Ал мен эжемдин кызы. Менин кызым, түшүндүңбү? Жанат, бүгүн силер мектепке барбайсыңарбы? Бүгүн дем алышта. Дем алышпы бүгүн? Ооба. Тага, мага китеп алып бериңизчи. Бир китебим жетишпей атат. Ал китепти каяктан алабыз? Базардан. Базардан? Ооба. Жанат, мен жумуштан такыр бошобойм да. Силер андан көрө мындай кылгыла, бул акчаны алып туруп, Асам экөөңөр базарга түшүп, китеп алып алгыла, мейли? Макул. Мейли да? Канчада келесиң? Мен бирок кечирет элемби? Не тамак жасап коеюн? Жанат, эмне тамак жакса ошону жасай бер. Жанат калың. Мейли да, башкаруу. Жанат, келе колуңда акчаны. Жеңе, мен бул акчага китеп алам да. Китеп ошол эле жетпей атты эле. Апаң эле көйгөй мо жеристен турат. Ошо апаңдын карызы болбогондо, жашообуз бир нукка түшмөк. Жеңе, менин апамды жамандап эле коюңузчу. Эмне? Мону кара. Сен эмне тилиң чыгып калган го, Мону кара. Сен эмне тилиң чыгып калган го, Көп сүйлөбөй келе акчаны. Асеман деле китеби бар. Ошол экөөңө жетет. Ой, сен келип калдыңбы? Эмне болду силерге? Эч нерсе. Жанат менен Асеман убара кылбай эле базарда да өзүнүн жумушум бар болчу. Китебим ротол алып келейин дегем. Булар канткени менен кичекей да. Жакшы болот эле. Мен телефонумду унутуп калып турмун. Мейли анда, жашка кыла. Бул менин китебим го. Не уруксаты жок алып алдың? Асаман берип турчу, мен сага окуп алайын. Жок, бул менин китебим. Бар өзүңө башка китеп сатып ал. Эмне болуп атасыңар? Жаннат, эмне ызычы салып атасың? Жеңе китеп бербей атат. Китеп жок болсо, Асема күнөөлүү. Бар өзүңө башка китеп таап ал. Жакта жумуштарды эмне кылган жоксуң?
Полдорду сүрүп, идиштери жууп, баарын ордуна салып кой. Макулбу? Жеңе мен сабын окуп алайынчы. Эжекем урушат. Сен сөз укпайсыңбы? Бардыгын жууп, тазалап туруп ордуна коюп кой, макулбу? Сен сабактарды даярдадыңбы? Ооба. Жаннат, эмне идиштериң бар сындырып салдың? Жинуну колуң шалбы? Кечип коюңузчу жеңе. Идиш сага бекер келип атабы? Же бекер келип атабы? Идиш жууганды билбесең, тур болду жу. Эй Аллахым, мен ушунчалык жаман кызмынбы? Мен апамды кайтарып бериңизчи. Мен апамды сагындым. Ал да сагынды. Эгер сен апамды кайтарып бербесең, анда атамды кайтарып берчи. Мен экөөнү тең сагындым. Мектептегинин бардык ата-энеси бар. Меники эле жок. Кыздардын бардыгы мени жетимдешет. Ey Allah'ım, benim atam мен апамды кайтарып бериңизчи. Ey Allah'ım, мен апам мен атамды көргүм келип жатат. Эгер сен кайтарып берсең, мен жакшы кыз болом. Суранам сизден, мен апамды кайтарып бериңизчи. Мен апам жок, кыйналдым. Ey Allah'ım, мен сизди жакшы көрөм. Сиз дагы мени жакшы көрөсүзбү? Анда мени жакшы көрсөңүз, ата-энемди кайтарып бериңчи. Жаннат, сен эмне кылып атасың? Бул кичине кир болуп калыптыр, ошону жууп аткам. Нуржамал кайда? Асем аны таксиге салган кеткен. Самат, сен жумуштан келип калдыңбы? Жаннат, сен барып сабагыңды оку. Сени мынчалык ичи кара экениңди билбептирмин. Ушунчалык да ичи кара болосуңбу? Сага эмне болду, Самат? Жашы жете элек. Кичинекей кызга да ушундай жумуш кылдырасыңбы? Кептин баары ушакта дечи. Сен өзүң айтпадың беле? Биздин кыз, менин кызым деп. Пол жууп жардам берсе да болбойбу? Туура. Менин кызым. Бирок менин кызым мынча жашына мындай жумуш кылып көнгөн эмес. Башында эле айткам. Бул кыздын бизге кереги жок. Бар апарып сал жетимдер үйүнө. Сен акмак. Ушул сөздөрдү мага кайсы бет менен айтып атасың? Эмне дегенин өзүң түшүнүп атасыңбы? Тага, жеңемди урушпай эле коюңузчу. Сиздерден суранам. Бул жерде жеңем күнөөсү жок. Менин күнөөм. Макул, мен жетимдер үйүнө таштап коюңуз. Карачы, кичинекей кыз болсо да сен үчүн жан күйүп атат. Сен акмак.